Жария туугандар, шаарга жакын жерден үй сатылат. Калганын азыр айтам. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Боро Медиа каналыбыздын көрүүчүлөрү. Ош Кара Суу жолунда турам мен азыр. Биз айтып жаткан үй Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Телман айылына жайгашкан. Болжолдуу дареги Оштон Кара Сууну көздөй келгениңиздерде Телман деген айыл бар. Мазардан өткөндөн кийин Россия деген заправка бар. Ушул заправкадан жолдун сол жагына бурулуп киресиздер. Ушул жол менен 200 метр жүргөнүңүздөрдө мына ошол чоң жолдон бурулуп 200 метр жүргөндөн кийин жолдун сол жагына бурулган биринчи көчөгө бурулуп 150 метрдей жол жүрөсүздөр. Мына ошол Россия май куюу бекетинен сол жакка бурулуп кирип, андан кийин сол жакка бурулган биринчи көчөдөн бир аз жүрүп келгениңиздерде 100-150 метрден кийин биз айтып жаткан сатууга коюлуп жаткан үй мына ушул. Мен башында сиздерге үйдүн чек араларын түшүндүрүп өтөйүн. Ылдый жагы мына ошол сиздер көрүп турган тыт тарабы турат, ошол жерге чейин үйдүн бурчу. Ал эми өйдө тарабы болсо тиги узун навестин аягына чейин, ал жакта да бир дарак турат. Кыскасы үйдүн узундугу мына ушундай. Биз эми үйдүн ичини бир сыйра сиздерге көрсөтөлү. Бул жерде 2 бөлүк бар. Бул жагы 3 бөлмөлүү, ал эми бул жагы 2 бөлмөлүү. Бул жак азырынча толук бүтө элек, бирок бул жак толук жашаганга шарты бар, азыркы учурда жашап жаткан үй. Эмесе биз үйдүн ичине кирип сиздерге короо жайы, бөлмөлөрү боюнча калган маалыматтарды берип өтөйлү. Эшиктин алды чашка болгон, көрүп турасыздар. Бул жерде болсо мына ушундай жанагы унааңызды алып кирип токтотконго атайын жай деп айтсак болот, тоннелге окшогон. Үйдүн алды жалпы аянты 5,75, мындайча айтканда 5,75 сотук деп айтсак болот, 6 сотукка жакын. Короо жайы боюнча андан кийин маалымат берем. Азыр биз үйдүн ичине кирип бөлмөлөрдү бир сыйра сиздерге көрсөтүп өтөйлү. Бул жактан оң жактагы үй көрүп турганыңыздардай тепкич, тепкичтин кармагыштары жасалган. Тепкич менен көтөрүлүп киребиз. Негизги жашоочу үй мына ушул. Киргенде идиш аяк газ плита кое турган бир аз орундук бар тепкичтин үстүндө. Андан кийин бул жакта коридор көрүп турасыздар. Мында болсо жайкы отура турган атайын сөрүчө деп айтсак болот. Эмесе бир чекеден баштайбыз. Оң жактан киргенде бул жерде дагы көрүп турасыздар холодильник, андан кийин кааласаңыз жайкысын эс алсаңыз болот. Кааласаңыз тамак жеп отура турган дагы чакан сөрүчө бар. Оң жактагы биринчи бөлмө зал бөлмөсү көрүп турганыңыздардай ремонту орто, жакшы жасалган. Көрүп турганыңыздардай узун туурасын айта турган болсок 9/4 эң чоң бөлмөсү ушул зал бөлмөсү. Мунун 2 терезеси көчө жакта карап турат. Бая башында көрсөттүм. Бул жак бүткөн деген үйдүн ичи мына ушул. Узун туурасы 9/4 зал бөлмөсүнөн. Мен толугураак көрсөтүп коеюн. Андан кийинки бөлмөсү 3/4. Бул уктоочу бөлмө. Спальный деп айтсак болот орусча. Кадимки адаттагыдай бөлмө, вентилятор, жайкысын иштеп тура турган 3/4 эс алуучу бөлмө катары колдонсоңуздар болот. Ошондой эле 3/4 бөлмө дагы бирөөсү бул жакта. Бул жакта да кааласаңыз балдар үчүн бөлмө кылсаңыз болот, же болбосо бул жакта деле эс алуу же башка бөлмө катары колдонсоңуздар болот. Жасалгасы ремонттор орто, полу ДСП менен кагылган. Мына ушундай негизги жашай турган бөлмө мына ушул 3 бөлмө. Бул жакта болсо бая башында айтып өткөндөй сөрү, эс ала турган, отура турган, кааласаңыз тамак аш чай ичип отура турган ал эми бул жакта дагы ошондой экинчи сөрүсү бар. Негизги жашоочу бөлмө ушул. Эми андан кийин мен сиздерге үйдүн ички чек араларын көрсөтүп өтөйүн. Бул жагы коңшусу менен чектешкен жери мына ушул сиздер көрүп турган пескоблок. Бул жагында дагы бир аз орундук бар. Таза суу барбы ошондо? Бар. Таза суу бар экен. Бул жерде де кааласаңыз бир курулуш кылсаңыз болот, кухня салсаңыз болот, кааласаңыз башка нерсе кылсаңыз болот. Кыскасы атайын бир курулуш үчүн орундук бар деп айтсак болот. Бул жагы эмнеге фундаменттер куюлуп жасалды эле? Времянка курабыз деп. 2 комнатка? 2 комнат. 2 комнат времянка, анан кийин 3 очок деген билесиздер. Бизде негизинен Ошто сөзсүз түрдө ар бир үйдө 3 очок болуш керек. Аялдардын офиси дегендей. Мына ушул үчүн атайын орундуктар жасалган экен. Эгерде үйдү сиз сатып ала турган болсоңуз, мына ушул 3 очок жана 2 комната жайкы времянка катары жасап колдонсоңуздар болот. Төрлөтөбүз. Өйдө жагында
төрдө ажаткана көрүп турганыңыздардай. Ал эми бул жакта болсо чакан огород. Бул жакта гранттын суусу менен сугарылат да булар, Ооба. Гранттын суусу менен сугарылат, дорожкалар цементтелген. Булар эмне дарак? Бул алмурут. Алмуруттун көчөттөрү. 7 түп бар. 7 түп алмуруттун көчөттөрү бар экен, атайын сетка менен коргоп тосуп коюптур. Бул жакта болсо бадыраң, кулпунай, помидор, наркы мака. Мака, биякта хрем бар экен бадырың туздаганга. Капуста, кыскасы сатып алсаңыз продуктасы менен экен үй. Бул жакта тал 4 түп. Жаңы эле келген окшойт, быйыл? Быйыл эле келген 4 түп тал. Ал эми өйдөнкү чек аралары мына ушул жерден бүтөт. Көрүп турганыңыздардай, коңшу үйдүн дубалы менен аяктайт. Андан сырткары эң негизгиси мал, кой, жаныбарларды, үй жаныбарларын кармаганга узундугу канча навестин? 17 метр. Узундугу 17 метр, 2 кабаттуу навес. Биринчи кабатына эгерде кааласаңыз мал кармайсызбы, кой кармайсызбы? Бул жерде койлор сатылбайбы, койлор? Жок. Койлор бар экен. Койлор үчүн дагы вентиляторлор орнотулган көрүп турасыздар. Ысыктын күнү албетте бул деле керек. Кааласаңыз мал кармасаңыз болот, бука кармасаңыз болот, тоок баксаңыз деле эң негизгиси навес деле жаңы салынган окшойт, Былтыры салынды. Былтыры салынган экен, песка блоктон наркы жагы. Ал эми бул жагы болсо көрүп турганыңыздардай ачык. Кышында мал кой кармасаңыз алдына пленка менен же башка дерматин каражат менен тосуп койсоңуз да болот. Үстүнө болсо канча пресс батат? 1000 пресс батат. Үстүнө 1000 пресс, кааласаңыздар паябы, башка нерсеби? Кыскасы мал койлордун отторун батырсаңыздар болот. Былтыры курулган жаңы навес экен. Алган адам отуна подарка. Бул жерде отундар баары калат, Ооба. Үйдүн баасынын ичинде баардык ушул жердеги отундар да калат экен. Прессчи? Пресс дагы калат. Пресс дагы калат, бонус. Бунун ичинде эмне бар? Бул ошо неме? Суу түшө турганчы. Септик, Септик. Септик бул жерде. Алмуруттар боюнча айтып өттүм. Булар качан эгилген? Булар былтыры күздө. Былтыр күздө эгилген экен. 3-4 жылда булар деле мөмөгө кирип чоң даракка айланып калат. Бир түп кара гелас бар экен, азыркы учурда бышып турат. Сирен. Ошондой эле сирен жана башка дарактар бар. Мында эмне бар? Водоем? Ооба, водоем. Канча тонна? 1 тонналык. 1 тонналык суу кампасы бар. Бул жерге ичер сууну топтоп, ушул жерден кайра насос менен алып иштетсеңиздер дагы болот. Эшиктин алдында гүлдөр. Бул жакта болсо мен бая айтып өттүм. 2 комнат временка үчүн жана 3 очок үчүн дагы орундук бар. Бул отундар да калабы ошондо? Булар иштелип кетет го. Булар иштелип кетиши мүмкүн. Ал тиги жерде болсо брус бар. Үйдүн ээси спорт менен бир аз машыгат окшойт. Кыскасы брус, турник алар дагы калат экен. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Андан кийин бул жакта болсо дагы мен көчө жакта көрсөткөндө айтып өттүм. 2 бөлмөсү бар, азырынча толук бүтө элек. Ал жакта өзүңүздөр сатып алгандан кийин бир чира ремонттоп, өзүңүз каалагандай стилде оңдоп жасап алсаңыздар болот. Бул жакта болсо төрүндө айыл шартындагы заманбап, бирок шаардыкынан калышпаган душевой кабина. Көрүп турасыздар, 2 светильник коюлган, аристон, ванна, раковина, күзгү, өйдөсүнө чейин толук кафелденген. Бул жанагы водоемдон чыгат да суусу, буяка. Андан сырткары форточка дагы бар, көрүп турасыздар. Аристон канча литрлик? 80. 80 литрлик аристон. Мына ушундай душевой дагы бар экен. Кыскасы жумуштан келгенден кийин шаардагыдай жуунуп алып, эс алып уктай берсеңиз болот. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, үй боюнча толук маалыматка ээ болдуңуздар. Дагы бир жолу баса белгилеп өтөйүн, бул Ош облусунун Кара Суу районундагы Ош Кара Суу жолунун боюндагы Телман айылында жайгашкан, өзү дагы асфальт жолго жакын. Мен үйдүн сыртына чыгайын биринчи. Бул жерде ушул эле көчөнүн баш жагында асфальт басылган, Эсенкулов деген көчөдө. Үйдүн өйдө жагы менен, көчөнүн өйдө жагы менен чыксаңыз, асфальт басылган көчө, ал эми ылдый жагындагы көчөгө болсо, быйыл жакын күндөрдө асфальт басуу алдында турат. Ал эми бул айылда мектеп, бала бакча, мечит бардыгы бар. Эң негизгиси Ош Кара Суу жолуна жакын, базарга жакын, Кара Суу базарына. Ошондой эле таза суу, бардык нерселери бар. Жакында мына газ дагы түшүп атат, буюрса андан кийин газ дагы болот. Эми үйдүн ээси менен сиздерге үйдүн баасын билип берели.
Жер аянты 5,75 сотық, Ооба. 6 сотыққа жақын. Чоң жолға жақын ең негізгісі. Қанша дейсіз? 70 миң ақш доллары. 70 миң ақш доллары. Қандай варианттар бар? Уна қошып бере. Уна қошып берсе деле боло берет. Уна қошып беріп, қалған жетпеген ақшалай түрде дағы берсе Ооба. болады. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, баасы 70 миң доллар. Кара Суу районунун Телман айылында жайгашкан. 3 бөлмөсү толук жашаганга шарты бар, душевою бар. 17 метрлик узун навеси бар, мал кой кармаганга 2 кабаттуу. Ошондой эле таза суусу, электр энергия бардыгы жетиштүү. Мына ушундай ушул көчөдөгү үй сатууга коюлууда. Эгерде ушундай базарга жакын, шаарга жакын жерден үй алам деген дос, тааныш, туугандарыңыз болсо, ушул видеону бөлүшүп жөнөтүп койгонду унутпаңыздар. Сатып алганга шашылыңыздар.